Гаитиде холерага каршы массалык вакцинация башталды. Азыр мындан бир аз мурдараак Метью куюнунан жабыркаган 2 райондо жүргүзүлүүдө. Бул вакцинация дүйнөдөгү эң масштабдуу деп айтылып жатат. Анда 820 000 адамга ылайыкташтырылган вакциналар чыгарылды. 20 ноябрга чейин аягына чыгарышыбыз керек. Мындагы тургундарга колдоо керек. Холера оорусу аеосуз барып жыгып жатат. Биз азыр мүмкүн болушунча жашоочуларга ыңгайлуу шарт түзгөнгө аракет кылып жатабыз. Холера эпидемиясы Гаитиде 2010 жылы башталган. Вирус өлкө аймагына Непалдан келген Бириккен Улуттар уюмунун кызматкерлери аркылуу келип калган. Ошол жылдан тарта 800 000 киши оору жуктуруп, 9 000ден ашууну каза болду. Ага катар мындан бир аз мурдараак бир нече жерди талкалаган бороондон кийин тургундар арасында холера оорусу кайра жандануу коркунучу жаралды. Андан бери Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча оору жуктурган 3,5 миң киши катталды. Учурда бийлик өкүлдөрү бир вакцинация менен эле оорунун жайылуусун токтотууга болбойт деп белгилешүүдө. Холеранын жайылуусун токтотуп, ооруну жеңүү үчүн өтө көп убакыт керектелет. Ал үчүн өлкө аймагындагы санитардык абалды калыбына келтирүү зарыл. Тургундарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу керек. Негизинен холерага каршы эмдөөдө бир адамга 2 доза берилет. Ал эми булар бир жолудан гана берилүүдө. Мындай вакцинанын эффективдүүлүгү төмөн болоорун адистер өздөрү да жашырышпайт. Бирок Түштүк Судандагы Чек арасыз дарыгерлер уюмунун кызматкерлери бир дозадан дары берилип жатканын четке кагышты.